Баштадыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын Facebook колдонуучулары. Учурда биз Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айыл аймагынан түз эфирге чыгып жатабыз. Бул жерге чогулган эл Сукана жана Калача айылынын тургундары. Бизде ушул тургундар биздин үнүбүздү бийликке жеткирип бергиле, буга чейин барбаган эшигибиз, какпаган эшигибиз калган жок деп бизге кайрылуу жасашты. Учурда биз азыр ошол Үч Коргон айылындагы, Үч Коргон айыл аймагындагы Калача деген айылдабыз. Элдердин айтымында бул жерде бир топ жылдардан бери элдерге жер бөлүнүп берилбейт экен. Мындан улам бир үйдө 2-3 келин баш калкалап жашоого аргасыз болушат экен. Саламатсыздарбы? Бул жерде эмне болуп атат? Эмне үчүн нааразычылык билдирип чыктыңыздар? Mana bizge 30 yıldan beri участка жоқ. 30 жылдан бери? Bir үйдө 3 тадан келин отурат. Biz Сухана биринчи айылдан болобуз, Үч Коргонго карайбыз. Шо азыр бизге 7 гектар 60 сотик жер бөлүнгөн экен. Шонун бир 20 та адамга берген, ондайам bir үйгө 3 тадан берген, 4 тадан берген. Шонтип азыр мана машы балдар бардыгы участкада пулун алышкан 30 миң, 40 миңден алган участка тиелеген. Кимге бергенсиздер ал акчаларды? Шо раисибизге бергенбиз. Аты жөнү анын? Аты эме Кыдырова Гүлнарага. Түшүнүктүү. 2014-жылы заявление жазып таштаганбыз участкага. Анан ошол бойдон ана беребиз, мына беребиз деп бербей эле келип атат ошол бойдон. Анан өзүнүн туугандарыга келгенде экитип кичине эме кылып сатып, неположенный адамдарга дагы берип, экөөдөн үчөөдөн берип аткан окуялар болуп атмабы бизде. Анан ошондой эле азыр ошонун аркасынан биз ошо сотко берип, Сентябрдын 16-сында бергенбиз. Азырга чейин бир нерсе чыга элек. результат жок, пока жок. Жыйынтыгы чыга элек. Ал эми бул тарапта турган Калача айылынын тургундары эмне болуп атат бул жерде? Сиздер канча жылдан бери жер ала албай жатасыздар? Mana yangi rais nima? Катуу сүйлөй бересиз? Mana shu bir temani ochsin, nima vопросda biz kelib yerda to'polon qilyapmiz. Mana o'zi gapirib bersam, biz gapiramiz. Mana raisimiz. Бул жакта эң биринчиден элдин көйгөйү болуп атат. Элдин көйгөйү эмне себептен чыкты? Биринчиден сөз болду, что стадиондун тегереги сатылып кетти деген сөз болду да бизде. Анан ошого бул негизинен аксакалдардын айтышы боюнча бул мүлк экен. Демек олар сөз боюнча да, фактически документ боюнча биздин дыйкан чарба башчысы айтып атат, бул мүлк эмес. Же документти так көрсөтпөй атат да негизин айтканда. Анан сөз болду, наркы бурчу сатылып кетиптир деген сөз чыгып кетти. Өз-өзүнөн. Анан эл көтөрүлүп, нааразы болуп, себептеген бизде фап жок, детсад жок, биртеге курабыз, бизге жер бөлүп бергиле деген максат менен чыкты. Анан дагы кичине туруп прокуратурага кайрылышты эл. Кайрылгандан кийин ал жыйынтыгын чыгарып сотко өткөрө берди. Азыркы учурда областной сотто, Баткенский областной сотто иш жүргүзүлүп атат. Териштирүү иштери полный кетип атат. Бизде основной нааразы болуп аткан себеби наркы бурчу эмес, бул жагы мол стадион калып. Көрсөтүп бере берсеңиз болот. Стадиондун негизи 3 гектар 6 сотик экен да бизде. 3 гектар 6 сотик. Будан бизге калыптыр 1 гектар 95 сотик. Анан мүлк ээлери бардыгы чырылдап атат да, бул биздин мүлк эле. Биздин мүлктү кантип сатылат же башка болот? Биз какты калып кеттик эле. Эмне үчүн бизге берилген жок деп сөз болуп атат да азырча. Биздин основной көйгөй ошондо болду. Сатылып кеткен качан билдиңиздер сиздер? Biz kaçan bulduk? Где-то сентябрь айы да, Божомол менен сентябрь айы. Сентябрь өткөн жыл 2020 жыл сентябрь айында ошол сөздөр чыгып кетти барды. Азыр полный териштирүү иштери болуп атат. Ишибиз сотто азыр. Биз ишенебиз. Сотто жыйынтыгы чыкпайт. Жыйынтыгы буюрса, жок, чыкпай атат эмес. Сот процесси жүрүп атат. Сот процесси жүрүп атат. Биз ишенебиз, чындыкка
иншалла бардыгы чындык элдин мемесиге тарабына, пайдасына. Жок, эми элдин тарабына же башкасынын тарабына эмес, чындык тууралык жолуна чыгарып берет деген ойдобуз бардыгыбыз. Ошол элдин мына мени ошонун артынан октябрь айында общий собрание, дыйкан чарбанын собраниясы болду. Мурдага райисибизди, Курбаналиев Айнидин акабызды мурдага райис 98-жылдан бери райистик кылып келатканды алып таштап мени коюшту. Азыр мына эл күнүгө ошондо эми ошол маселе мага коюшуп атат. Мен силерге кайрылып атам ошонун артынан. Бул бардыгы элдин атынан болгондо мүлк ээлеринин атынан. Бул мүлк деп атат, бирок сөз менен болуп атат да. Bu endi mulkni qaytarib elga berish kerakda mulk bo'lgandan keyin. Bu mulk desak, mulkni ko'pi sotib yuborildi. Mulkda ko'p el bilmasdan borku, mulkning borligini ham bilmasdi. Bu qaronlik ichida el qavachaning mulklari bor edi. El bilmasdan sotib yuborishdi. Endi shu ko'zga ko'rinadigan joyi shu qolgandan keyin elning ko'zi ochildi. Men 15 yildan beri aytda 2 sotiq yer berdilar. Men bir novvoyxona ochib, bir ishxona ochayin, ukam hunari bor. Shu yerda bir obod qilaylik mahallani desak, 15 yildan beri jugurtirib arziman bor. Berishgan yo'q, u kun bir elni to'plab, ana yerda o'zlaricha beradigan bo'lib, bir maylis qildi, auksion deyishdi, bizga kelganda yana auksion bo'libdi dedi. Bu Qirg'izistonda 5 joyda sotilyapti. Auksion degani eshitganim yo'q men. Mana shu endi mana shu ko'zga ko'rinadigan yer hozir sotilib ketganiga mana shuncha elni achchig'i kelyapti-da. Bu mega mulkni hech kimga so'ramasdan sotib yuboryapti. Mana shu yerda pribildan aytib, bolalar biz kichkina mini stadion quraylik deb 2 yildan beri harakat qilib, mana shu olmalarni shu bola qarab, mana shu bola qaraydi. Shunga olib berdik. 2015-yilda shu ayilga mana biz stadion eldiki, shuni nima qilamiz deb arenaga berdik. Shu obodchilik bo'lsin deb. Mana shu inson berdik, mana shu olmalarni sotib nima qilib, mana уже chala qoldida, biz уже bizniki dedik. Raisimizga aytdik. Dokument qilib ki bu uchastka bo'lmaydi, sotilyapti, bu o'zimizni eldigi deb dokumentlarni mana necha kishi 3 oy yugurdik, dokumentini qilib berdi. Biz mana qilib, mana turbalarni endi nima qilib turganda sekretni sotishibdi mana. Bu kim sotgan tag'in? O'zimizni chinovniklar o'ziyapti. Deputatniki 40 sotig'i, 40 sotig'i raisniki, qo'stigi bir tuqqaniki beribdi. Tushunibdi, rahmat. Nima qilish kerak endi? Biz murojaat qilamiz, bizdan suddan bizga qaytarib bersin. Mana shu el hammasi tarafdor. Hozir qo'l ko'tar desam, mana agar shular yo'q, o'shalarga bersin deb qo'l ko'tarsa, mana shunday olishsa. Mana el hammasi turibdi. Bir paytlar Abbos Madazimov biz bu yerda bir faoliyatda pajarlikka deb berilgan. Bir nimalar qilaylik. Elga hammamiz pajarlikka beraylik, joyi yo'q ekan deb onetdan ajratib ketdi. Shu pajarnikni ochganimizda shu bizdan so'ragan, biz berganmiz mana shu pajarnik nima ekan? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Үч Коргон айыл аймагында турабыз. Үч Коргон айыл аймагында көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Азыр бул жерде ушул биз турган жер 3 гектар экен. Бул жер элдин эсебинде турган жер. Бирок ушул аталган жерде Калача деген айылда аптекадагы, дарыкана же болбосо ушундай фаптагы жок экен. Атайын спонсорлорду таап ушул жерге дарыкана жана аптекаларды куруп өзүбүздүн пайдабызга иштетели деп бул жерге курулуштарды баштап жаткан учурда бул жердин ээлери чыгышкан, бул жер сатылып кеткендигин айтып, каршылыктар чыккан. Учурда бул жерде эч кандай дарыканада фаптагы жок экен учурда. Бул жердеги элдин наразычылыгы мына ушундан келип чыгып атат. Ошоңа биз мурожаат кылабыз. Mana nima bo'lsa yangi prezidentga murojaat qilamiz. Bersin bizga. El buni talab qilyapti. Biz sotmaymiz. Eldiki ota-onamiz ishlagan bu yerda уже biz davlatni yerini talashganimiz yo'q. Ota-onamiz hech qanday obod bo'lgani yo'q. Yerda qaytarib bersam, kelinlarni bolalarga yasli bilan bitta pap qurib bersa anshetga. Qurib bersin. Sizlarning aylingizlarda ikkita kelin bir joyda bolalar qirilyapti. To'jiqshoqqa borsa, razizga boringlar deydi. Razizga borsa,
anaqa boringlar deb bizni qarashmaydi hozir o'sha nimalar, fablar. Bitta yaxshi bilan shu bitta. Sizlarni jo'g'i. Bala baqchadagi jo'q ekanda. Baqcha yo'qda, kelinlarga qiyin bo'lyapti. Ishlaydi desa bolalarini kim qaraydi? Bizda hali yer turib, faqimiz yo'q. Bir mahallaga bir nima deb bir xizmat qilib, elga xizmat qilgan nimalar yo'qda bir. Na aptekamiz bor. Aptekaga ham tashlaqa 5-6 yildan beri maylis bo'ladi, fab ochiladi deydi. Pul ham yo'q, fab ham yo'q, hech narsa yo'q. Qayerga ketyapti ular? Endi shu yerda ham sotsin, shu qo'lida endi. Sotganini ham biz eshitganimiz ham yo'q, bilmaymiz ham. Endi patyonni sotsa siz eshitmaysiz. Endi kolxozni El bilan sotish kerakmi? So'rash kerak-da. Uchastka degan urushib janjallar. Sizning uyingizda dag'i ikki kelin yashayapti. Kelin yashaydi. Hozir bolalari katta Shularga berish bo'lishyapti. kerak. Iloj yo'q-da. Biz ham shuncha kolxozda er-xotin ishladik. Qaynatamni uyda o'tiribmiz. Ishlamaganlar mana shunday yaxshi joylarda olyapti. Ishlamaganlarga nochor odamlarga qaytaga nimalarni berishyapti uchastka qilib. O'sha ham yo'q o'sha uchastkaya. Yer bo'lib bergili deb qayrildingizlar bugacha? Qayrildik. Chindan beri aytamiz. Yo'q. Biz tomonidan berilgan dokumentlarni berdik. Pul degan dokumentlarga hammasini berdik. Ertaga deb mana 2 yildan beri bermayapti. Boshqa chorvalarga ana tajiqishlar, boshqa olgan uchastka. berdi. Bizga mana qalacha ayil, raziz ayil, ana suxona ham mana bular ham shularga mana bermay hozir na raisimizni nima qilishyapti? Mana Sizlarda yangi Sulayn bizning oilamizda mana bitta meni onam 4 ta kelin ona bo'lib o'tiradi. o'tib ketdi. Yo'q mana bulardan. Mana kolxozda mehnat qilib ishlab. Hozirgi kunga kelganda 15 yildan beri uchastka yo'q berilmaydi. Bizni ota yerimizda 15 sotik yer bor, 4 ta kelin o'tiradi. Biri arendaga olib Qizilqada bo'lib yashab turadi. 3 ta kelin. 3 ta kelin bitta yerda o'tiradi. Oldida 3 ta bolasi bor. Bolalari kelinlarda. Keyingisida orqasidagi 2 tadan bolasi bor. Bunday 3 ta 4 ta kelin bitta yerda yashay turgan Uchqurg'onda hech qatda tava olmasak kerak deyman. Mana ayilimiz boshchisi beramiz deb turib sudralib 20 yildan beri yuramiz shunda. Planlari chiqqan uchastkalarda berishmaydi. Bu yo'lidan pul oldim. Men 4 yo'li pul berganman. Siz 4 yo'li ayol hukumatga berdingiz aqchani? Yo'q, mahalla raisiga berganman. 4 marta qo'lim bilan berganman. Emne uchun bergansiz ularga aqchani? 2,5 ming bir berganman, 100 dollar bir berganman. Ondan keyin 15 ming oldi, anan 10 ming oldi. O'zimni qo'lim bilan berganman. Bermayapti uchastka. 3 ta o'g'il bola biz uyda. Bitta ukam sig'may xotinining uyida yashayapti. Bitta ukam uyda, men birovni uyda boy uy solib uchastkasida yashayapman. Uchastka yo'q. Aldab shunday berishmayapti. 4 ta bolam bor. Raisimiz aytgan hukumat so'rayapti, shunaqa pul cho'g'ilib olib kelinglar deb. O'zlarini beshikdagi bolalarga ham olishgan, bizga yo'q. Hukumat ayttirgan, o'shanday aqchani ayttirgan deb to'plattirganda shunday pullarni Olib sotishyapti. Mazza qilib yurishibdi. Negizi sizlarda ушул жаран катары бир жолу акысыз жер алууга укугуңуздар бар, аны билесиздерби? Эмне үчүн анан пул чогулттуңуздар, акча чогулттуңуздар? Kim biladi bu? O'sha planiga deb davlatga deb olyapti-da. To'g'ri gapirishmaydi-da, davlatga deb. Mana bankka to'laymiz, nimalarini ko'rsatamiz. Hammasini aytganni biz raisda bizga elga xizmat qilish kerakmi? Raisda biz ber deganiga beryapmiz. Bizga ham ber, mana уже 3 gektar ajratib beribdi har bir ayilga. Borib bersin, biz rozimiz. Mana 2 tadan kelinligiga 4 tadan bo'lsa 2 tadan bersin har bittasiga. Mana hech kim bilmaydi buni sotganini ham. berishmay mana chaqirib maslahat qilib ish qilish kerak. Deputatlar saylasa o'zi sotib olibdi, bu yerda uchastka qilib. Бул жерде жана жарандар документтерин көтөрүп жүргөн. Бул жерди сатып алгандар ошол Учкургон айыл өкмөтүндө депутат болуп иштеген жаран экен. Ал негизинен 2014-жылы ишке кирди, бирок алар ушул жердин токтомун 2018-жылы чыгарган. Ушинтип жарандар айтышып жатат. Азыр бул жерде биздин келгенибизди угуп, бул жерде Сухана айылынын тургундары да келип, өз көйгөйлөрүн айтат. Саламатсыздарбы?
Сиздер кайсыл айылдан келдиңиздер? Son ayından geldik. Bizden bu zaka televizyona kelgen uğup, biz andar özün kögözü jogorgu jaka жеткирели деп ошол келдик. Biz o 2014 жылдан beri участкага заявление ташап, арыз ташап, ошол бойдон ана берет, мына берет деп акчаларды чогултуп бергенбиз. Участка эртең тиет, бүгүн тиет, манчадан бериле деп 30 миңден баштап 80 миңге чейин акча бергендер болду. Ошондой эле ал өзүнүн туугандарына ошондой эле мындай бекитип эле сатып ошондой кылышып бериптир. Биз көп көрдүк, ошондой эле биз видео доказательстволорубуз бар, сотко кайрылып, сотко бергенбиз. Азыр ушу күндө процесс жүрүп атат. Сот аягына чыга элек. Азыр бул жакка толуктап койсок, Көчкөргөн айыл өкмөтүндө Калача айылы, Сухана бир айылда эле эмес, бардык айылдарында ушул эле бир жагдай. Участкалар сатылган, берилген эмес. Участкалар бул жакта памятник бар. Көчкөргөн центринде памятниктин лестницасы да сатылып, бүгүнкү күндө шаштараш болуп иштеп жатат. Памятник сатылган лестницасы. Бул жактан базарлар сатылып кетти. Көчкөргөн айыл келип териштирсе жакшы болот. Ошондой эле биздин кайрылуубуздун себеби азыркы Көчкөргөн айыл өкмөтүндө иштеп жаткан Ахматжан Абдурахманов бул бекерге, элге берилген, бекерге берилген жер тилкелерини мыйзамсыз түрдө шаардын Кызылкая шаар тургундарына, Ноокат району тургундарына өз билгендик кылып сатып жиберген дагы. Ошондой эле бизде Сухана айылы, Калача айылы, Көчкөргөн айыл өкмөтүндө бардык муктаж үй бүлөлөр бар да, ошолорго жер тилкелери бекер берилген. Ошолорду кайтарып беришин суранабыз мыйзам негизинде. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, жогорку сот, прокуратура ошолорго кайрылат элек. Мыйзамдын чегинде бул киши бизге ошол жер тилкелерди кайтарып берсин, муктаж адамдардын жерлерин. Ошондой эле мыйзам түрүндө бул кишини жумуштан кетүүсүнү суранат элек да. Бул айыл өкмөт канча жылдан бери ушул кызматта отурат? Бул айыл өкмөт 15 жылдан бери ушул өкмөттүк орунду эч кимге бербей келе жатат. Бул уже Көчкөргөндө жер калган жок да, алына турган жерчи, бекерге бериле турган жер калган жок. Дагы деле ошол өз жумушун улантууда. Биз ушу Калача айылынын тургундары, Сухана бир айылынын тургундары мыйзамдын негизинде жерди кайтарып берсин, жумушунан кетсин. Биз анын кылган иштерине наразыбыз. Канааттандырарлык иш жасаган жок бүгүнкү күнгө чейин. Ошондой эле биз Садыр Жапаровго арыз түрүндө кайрылганбыз. Анан ошол боюнча ташрифке деле кайрылганбыз. Ошол бойдон азыр жыйынтык чыга элек. Биз жооп ала элекпиз да. Жооп күтөсүздөр, э? Жооп ала элекпиз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жогоруда элдин үнүн уктуңуздар. Бул жерде эки айылдын тургундары ошол айыл өкмөткө, айыл башчыга нааразычылыгын билдирип жыйын өткөрүшүп жатышат. Бул жерде ушул бир үйдө 2, 3, 4 келин бир үйдө бир коргондо баш калкалап жаткан учурлары бар экен. 20 жылдан бери жер ала албай, жерге кайра-кайра арыз таштап жүргөн учурлар бар. Бирок айыл өкмөт эч кандай реакция жасап, али күнгө чейин элдерге жер бөлүп берген эмес. Азыр бул жерде эки айылдын тургундары. Жарандардын суроолоруна, талаптарына айыл өкмөт кандай жооп берет? Биздин кийинки түз эфирлерибизде көрө аласыздар.